Салам UFC күйөрмандары. Бүгүнкү чыгарылыш 12-декабрь күнү боло турган UFC 269-турнирде Чарльз Оливейра жана Дастин Порье кездешет. Эки мушкердин чемпиондук куручун салгылашуусуна атайы прогноз болот достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз, каналга катталыңыз жана коңгурону басыңыз. Сөзсүз түрдө биз видеороликту анда баштадык. Дастин Порье жана Чарльз Оливейранын титул үчүн салгылашууга өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул салгылашууда фаворит Дастин Порье деп айтылат. Бирок экөөсүдөн катуу мотивацияда турарын унутпаш керек. Дастин Порье Конор менен Хабиб менен салгылашкандан кийин дагы да өзүн көрсөткүсү келет. Ким экенимди далилдейм, чемпион болуп деп бул күнгө чейин да айтып келген сөзүн Дастин Порье. Ал эми Чарльз Оливейра болсо туура Дастинчелик топтогу мушкеле менен рингте салгылашпагандыр. Бирок канчада чемпион болгон үчүн бунун жоопкерчилиги чоң. Чемпион болгондон соң Оливейрада дагы чоң мотивациясын тан алуу керек. Ударка боюнча Дастин Порьени карай турган болсок, акыркы жолу 3 салгылашууларда өзүнүн чоң уровенде экенин көрө алдык. Ар бир мушкерди Скори менен больницага жиберип жатты. Дэн Хукер менен Конор Макгрегорду 2 жолу жибере алган. Бул Дастиндин ударкасын чоң плюсу аталат. Ал эми ударка боюнча Чарльз Оливейрага карай турган болсок, өзүнүн муайтай сыяктуу стилинде урушат. Ар дайым контроль менен гана каршылашына карай умтулат. Ударкасы ар бир удары анык болгондуктан жада калса акыркы жолу ченлерди бакоо менен нокдаунга кетире алды. Ударка боюнча пайда тарафты Дастин Порьеге бере алабыз. Себеби акыркы салгылашууларда жада калса Хабиб, Хукер, Конор менен салгылашкандарын көрсөк, экс-чемпион Хабибди нокдаунга учурата салайын дегени үчүн Порье пайдасына 60% жана Оливейрага 40% ударкасын айта алабыз. Албетте, Оливейра дагы не подарок. Болгону топтогу мушкелер менен Порье урушкандыгы үчүн 60% берилди Дастин Порьеге. Күрөш тажрыйбалары. Эгерде салгылашуу күрөш боюнча өтө турган болсо, анда ким утат деген ой жаралат. Дастин Порьенин күрөшү клинч башка тажрыйбалары бар. Бирок Порье көбүнчө стойкада көп урушкандыгы үчүн көп топ мушкелер стойкада урушкандары гана туура келген Дастин Порьеге. Акыркы салгылашуусуна карай турган болсок, Порье көп күрөш боюнча машыгып келүүдө. Эң күчтүү Россия күрөшчүлөрү менен жана өзүнүн командасы менен биргеликте бул каталарды тууралап сценарий түзүүдө. Ал эми Чарльз Оливейра күрөш тажрыйбасы боюнча джиу-джитсу менен көп жылдан бери машыгып келет. Жада калса партердин астыңкы бөлүгүндө да өзүн эркин сактап коргой алат. Оливейранын акыркы салгылашуусуна карай турган болсок, ченлерди эч ким ойлогон эмес. Оливейрадан күрөштөн жеңилишин джиу-джитсу менен машыкканы үчүн ченлерди дагы күрөш боюнча кыйнай алды. Жада калса Кевилли мындан сырткары көптөгөн мушкелерди деле муунту ыкма менен жеңип келген. Күрөштүн 65%ын Оливейра пайдасына болсо, ал эми 35% Дастин Порье тарапка айтылат. Жыйынтык, ким утат? Менин оюмду айта турган болсом достор, эгерде стойкада салгылашуу өтө турган болсо, анда Дастин Порье 60% менен жеңе алат. Ал эми күрөш боюнча өтө турган болсо, Чарльз Оливейра Дастин Порьени муунтуп салуу ыкма коркунучу жайы бар. Чарльз Оливейра тарапка 65% балл деп айта алам утушуна. Бүгүнкү чыгарылыш ушулар болчу достор. Жакса видеого ылайык баскыла, аман болуңуз достор. Кийинки видеого чейин.